Немецкий, анан австрийский эки матканын тукумдары бар да. Жайлообай Бектурсунов дээрлик 10 жылдан ашык убакыттан бери бал чарбасы менен алектенет. Бал арылардын басымдуу бөлүгү Европадан алынып келинген карника, зингер, баквас тукумундагы арылар. Алгач 9 челек менен баштаган иши азыркы саны 100гө жетти. Ал бал тартуу менен гана чектелбестен арыларга маанилүү болгон бал чогултуучу бөлүктөрдү челегин өз колу менен жасайт. Бул станокто мындай рамкалар жасайбыз, рамканын материалдарын жана ошо рамкаларга навачивать этип өзүбүз мындай восту даярдап, калыңдыгы жана магазинде сатылган стандартта эмес, калыңыраак болот. Ошон үчүн бунун өңү да мына саргыч келип, бул арыларга өзгөчө жанагындай үйүн курганга өтө керектүү материал. Биягынан да үй тартып алат өзлөрүнө, ячейки шестигранный, анан биягынан да тартып алат үйлөрүн. Тарткандан кийин ошого матка жаңы машинага тез арада урук сепкенге шашат. Маточное молоко деп атпайбы, мына ушул маточное молоко. Ушул жактан жыйнап алса болот маточное молоко. Эне ары канчалык күчтүү болсо, бал ошончолук көп алынат деген каарман учурда таза кандуу эне арыларды өстүрүү аракетинде. Аларды сапаттуу даярдоо үчүн атайын ыңгайлуу шарт түзүп берет. Бул мезгилде жылуулукта өтө маанилүү. Бул воспиталкалар чоюп, мындан ар бир маточник чыгарат да. Маточник деген ушул матканын болжолдуу келечектеги үйүн куруп, маточниктин ичинде ошо маточный молоко менен, жанагындай сүтү менен, азыгы менен чоңоет. Маткаларды сапаттуу даярдаш үчүн воспиталка жасайт да. Көбүрөөк пайызы жаш арылар болуш керек воспиталкада. Жаш арылар, алар агрессивдүү эмес, жанагындай балдарды бакканга, маточный молоко чыгарганга жанагындай мүмкүнчүлүктөрү көбүрөөк болот да жаш арылардын. Балчы азыктын натуралдуулугун сактоонун ар кандай жолун пайдаланат. Айтымында арыларда түрдүү ооруларга чалдыгышы мүмкүн. Ал учурда дары чөптөрдүн жардамы менен айыктырып алабыз дейт. Мындай ыкма балдын сынын жоготпой экспортко чыгарууда да ыңгайлуу. Мындан тышкары бул тармактагылар үчүн балдын анализин алууда атайын лабораториялардын жетишсиздиги да көйгөй болуп келет. Ошондой эле балчылыкты жакшы өздөштүрүүгө багытталган окууларга да муктаждык бар. Жаш арылчылыктарга керектүү кесиптүү окуулар керек, үйрөтүү, ошолордун ар бир кадамын жанагындай матканын генофондун сактоо, ошолорду күчтөндүрүү материалдар керек. Корпустарды, ящиктерди баарын жасайбыз. Ошону сбыт кылганга да жардам керек. Анан ошону станоктору да көйгөй да мамлекет ошо коомчулук тараптагы ассоциацияларды колдоо керек да. Мамлекет кызыктар болуш керек бирден бир. Кыргызстандын табигый бал өндүрүп экспортко чыгаруу дарамети жогору. Ал үчүн көп көлөмдө таза бал өндүрүп, тармактын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн арттырууга багытталган долбоор ишке ашып жатат. Борбордук Азияда соодага көмөк көрсөтүү долбоорунун алкагында балдын кошумча нарк чынжырынын негизги катышуучуларына ар тараптан колдоо көрсөтүлөт. Мы экспортируем мед. Биз балды алгач Кытайга экспорттоп баштаганбыз. Азыр Түштүк Кореяга чейин кетиребиз. Ошондой эле Кувейт, Араб өлкөлөрүнө жөнөткөнгө да тажрыйбабыз бар. Мисалы өткөн жылы биз 45 тонна бал экспорттогонбуз. Эми мунун көлөмүн 400 тоннага чыгарсакпы деген максатыбыз бар. Бул долбоор дал ушул экспорттук чынжырды түзүүгө жардам берет. Балды өндүрүүчүдөн, башкача айтканда балчыдан баштап акыркы сатып алуучуга чейин чынжырча түзүп алсак, бул башка өлкөгө чыгарууга да ыңгайлуу болот. Бул долбоор ошону иретке келтирип, бир жолго салат. Белгилей кетсек, аталган долбоор Ош, Нарын, Ысык көлү булустарындагы балчылар менен бирге 2 жыл иш алып барат. Бул аркылуу 120га жакын жумуш орундары түзүлөт. Алардын арасында элеттеги айымдар да бар. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ала Тоо 24, Ысык көлү болсо.